Аялдарга суроо эмне үчүн ажырашкандан кийин акылыңыз иштеп атат? Эрге тийгенде эри менен күндө ызычуу да, жаш баланы жагып алып андай кылбадың, мындай кылбадың деп күндө ызычуу болгон нерседен кемчилик издеп, жаш эркексиңби, жоолдумду бер деп ызычуу кыла берет. Ажырашып кетти эми. 4 бала менен ажырашып көчөгө чыгып калды. Эми акыл иштешип баштайт да. Мен шибейди иштешим керек, мен карарам кылышым керек, бала чагамды багышым керек, андай кылышым керек, мындай кылышым керек деп акылы ажырашкандан кийин иштеп баштайт да. Кыйналып калдыңар кичине проблема келип калды. Эми ошол учурда күйөөңдү колдой бир. Неге ажырашкандан кийин акылың иштеш керек сеники? Жаш баланы жагып алып күндө ызычуу, күндө мындай андай. Ери бар аялдар, баягы аялы бар эркек ширин болот да өзү. Көпчүлүк сырттан келип жасама характерларды кылып, акчасы болсо тем более, бай болсо тем более. Бүгүнкү учурда акча үчүн кызыккандар, ар нерсе кылгандар өтө көп. Ал эми бардыгын кылып атат бүгүн. Башка аялдар тапканга аракет кылат, кызыктырганга аракет кылат, жакшы мамиле, жылуу сөз. Ошо сойку, сону мамилени кылып коюп атат да. Сиз адалы болуп туруп, халалы болуп туруп, никесинде болуп туруп жылуу мамилени кыла албай атасыз да, жакшы мамиле кыла албай атасыз. Сиздики жалаң наалымай, жаш баланы жагып алып ызычуу кылмай, жакын отурса, мен барбайм бүгүн, үйгө барбайм бүгүн. Неге? Ана алаконда турат да үйдө, азыр барсаң ызычуу дагы башталат. Саар мындай болуп калды да, эми шоуна калсаң дагы ызычуу. 10 күндөн бери уруш жаңжар дейт. Баягы Кудайым өзү сактасын, кээ бир эркектер адашып сойкуга барып калат, сойкудагы жылуу мамилени көрүп, аял ушундай болот турбайбы деп түшүнүк пайда болуп калат да. Сиз менен кеңири жашай албай калат. Ою ошол сойкуда болуп калат. Ошол сойкуларга кетип калбаштыгы үчүн, көчөдөгү ар кандай аялдарга илешип калбаштыгы үчүн дагы сиз жылуу мамилени аябаңыз. Сиз халалысыз, сиз никесиндеги аялысыз. Урматтуу аялдар, урматтуу эркектер, туура түшүнүктү, туура диагнозду бул жерден чыгарыш керек ар бир адам өзүнө.